Assalamu алейкум, урматтуу Багастыруу Кыргызстан каналынын көрүүчүлөрү, кутман күнүңүздөр менен. Бактабат уланууда. Алдыңыздарда көрүнүп турган сонун бир жалып турган нерсе сиздер үчүн табышмак болуп атса керек. Келатканда мен үчүн дагы бул нерсе табышмак болду. Достор, муну атайын кап менен ушундай бир көчөттөрдү ороп чыгыптыр. Бул жер үлүш жерине тигилген курма. Курманы билесиздер, өтө ысыкты сүйүүчү өсүмдүк, өтө ысыкты жакшы көрөт. Жана дарак өтө морт болот, билесиздер, кайрылат. Азыр көрсөңүздөр 4-3 аралыгында эки көчөттүн ортолугу 3 метр. Ортосундагы техника жүрө турган аралыгы бул 4 метр аралыкта отургузулуптур. Мына көрүңүздөр. Бул жер үлүш жер болуп эсептелет. Сол жагындагы дыйкан бед айдаптыр. Бул киши бедени бузуп, бул жерге курма дарагын отургузуптур. Курманы билесиздер, бир канча өтө көп сорттору бар, жапайда түрлөрү көп. Бизде негизинен өстүрүлүп аткан курмалардын сорттору королевский сорту, свеча сорту, лимон жана шоколад сорту деп туруп бөлүп коебуз. Свеча сорту жакшы кетет, билесиздер, базар баасы. Мына ушул географиялык шартты туура пайдаланып, бул абабыз бул жерге ушундай сонун курма айдаптыр. Былтыркы жыл тиккен экен, сууктан коргоо үчүн 1-2 жыл мына ушундай ороп коюш керек. Бул малдан эмес, негизинен сууктан коргоо үчүн бул көчөттөрдү ороп чыккан. Жерге адаптация болуп, тамыратып, өзүнүн иммунитети жогорулаганга чейин 1-2 жыл курманы орош керек. Аркы бетте курма багы турат. Негизинен араванда билесиздер, араванда курма көп өстүрүлөт. Азыр ошол бакты өтүп тартабыз. Туугандар, коргондун ичине киргенге ылай болуп атат, ошон үчүн сыртынан эле тартып атамын. Алдыбызда көрүнүп турган бул чоң дарак курмалар 2-3 аралыгында тигилиптир бул курмалар. Бул 10 жаштагы курмалар. Көрүп турасыздар, ийилип сынып болгон шактарын көрүп турасыздар. Аравандын тили менен айтканда сер-гасыл. Сер көп, гасыл түшүм. Мөмө. Билесиздер, курма дарагы өтө түшүмдү көп байлайт. Көп байлаганын себептен сынып кетүү коркунучу бар. Ошон үчүн курманы жакын аралыкта тигилет. Бул чоңойгондон кийин бул оролбойт. Эч кандай капсап менен оробойсуздар. Жашартып, бутоо жүргүзүп койсо болот. Мына туугандар. Эгер сиздерде ушундай ысык шарт болсо, анда сиздер мына ушул курманы тигип жакшы түшүм алсаңыздар болот. Бул жердеги дыйкан айтып атат, багбан. 20 сотук жерден 7 жаштагы курма бактан 7-8 тонна түшүм алдым деп. Эгер 20 сомго көбөйтө турган болсоңуздар, анда ошончо акча болот экен. Мына туугандар, дагы бир аравандын жакшы бир багбанчылыгы боюнча сиздерге аз да болсо маалымат берип кеттик. Эгер жага турган болсо класс басып коюңуздар, жакпаса, жакпады укам деп туруп дизлайкты басып койсоңуздар болот. Сиздер менен Багастыруу Кыргызстан каналы болду. Тынч аман болуңуздар. Туугандар, буйруса эртең 9 февралда Кара Суу райондук администрацияда жолугушканга чейин аман болуңуздар.